Таштанды таштоочу жайлар, андан чыккан уулуу заттар бир эле шаарларда эмес, элеттеги чоң кичине айылдарда да көйгөйгө айланды. Жалал Абад облусунда жалпы 48 таштанды таштоочу жай болсо, алардын 15-и гана мыйзамдуу деп табылган. Мына ушул мыйзамсыз таштанды ташталган аймактарга атайын тиешелүү адистер бүгүн текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бул Сузак айыл аймагына караган Топурак бел таштанды таштоочу жайы. Бул жердин аянты 2 гектарды чамалайт. Иштеп баштаганына 7 жыл болгону менен ушул убакытка чейин эч кандай тиешелүү уруксат кагазы жок. Экологиялык талаптарга жооп бербестен иштеп келет. Мындан улам тиешелүү адистер тарабынан 2022 жылы атайын айыппулдар салынган. Деген менен абал дале ошол бойдон. Быйыл болсо дагы эскертүү каттарын дагы башынан берип, анан бул жерди жерин өлчөп, анан ушул мусорду таштаган үчүн, жер кыртышын бузгандыгы үчүн доо иск койдук, 900 миңден ашык сомду. Анан азыркы учурда материалдарды топтоп Сузак райондук сотуна өткөрүп бергенбиз ошол искти өндүрүү боюнча. Азыр ошол иштер жүрүп жатат бул жак. Сузак айыл аймагы боюнча жалпы 10 миң абонент болсо, алардан жана жеке жактардан биригип бир күн ичинде бул жайга 40 тоннага чейин таштанды чогулат. Мындай чоң көлөмдөгү акыр чикирлер үчүн албетте биринчи кезекте бардык талаптарга жооп берген жай керектелет. Сузак айыл аймагына караган тазалык ишканасынын маалыматына караганда, жакынкы күндөрү мындай жай пайда болот. Ушул тапта ал үчүн атайын жер ажыратылып, тиешелүү бардык документтер даярдалууда. Учурда эми азыр жаңы жер алдык. Жаңы 5 гектар жер бөлүнүп, документтер бүттү. Эми документтер бүтүш үчүн 1 жылдан ашык убакыт кетти. Себеби деген ар бир службага барып, ар бир службадан неме алабыз, уруксат алабыз. Документ жасаардан мурун жерди тандадык. Агадан убакыт көп кетти. Себеби апарып бир тамдаган жерибиз же экология жакпай калат, эми туура келбейт да. Же санапстанция ошентип атып бир жерди таптык мына. Табына документтер бүтүп калды, Кудай буйрса, мына бир документ каны бүткөндөн кийин азыр эко паспорт жасатабыз, андан кийин жаңы свалканы ишке түшүрөбүз. Бүгүнкү текшерүүнүн максаты дал ушул таштандыларды жайгаштыруу жайларын жана атмосфералык абанын булганышынын алдын алуу болуп саналат. Эскерте кетсек, эрежеге ылайык ар бир таштанды таштоочу жай өзүнчө нормаларды сакташ керек. Бүгүнкү күндө ошо тазалыктын өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкармалыктын өкүлдөрү менен биргеликте жана жаратылыш ресурстары, экология жана техника көзөмөл министринин буйругу менен келип, ошо түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кандай учурда таштанды жай талаптарга жооп берет, эмнелер болуш керек сөзсүз түрдө. Эң биринчи максат бул агартуу иштерин жүргүзүү болуп эсептелинди, себеби көпчүлүк элдер таштандыларын тазалыкка өткөзбөстөн жер-жеринде ыңгайлуу жерлерге төгүп. Ал эми Жалал Абадта эле эмес, республика боюнча мындай жайлардын норма түгүл документ кагаздары да толук эмес. Мындан улам республика боюнча мындай жайларга атайын текшерүү рейдтери жүргүзүлүүдө. Кийинкиси Базар Коргон жана Жалал Абад шаарында уланмакчы. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.